Эфир студиябыз, сардактуу телекөрүүчүлөр, Кежи Груп курулуш компаниясынан коногубуз бар. Алгач Канышайга сөз берип, андан соң улантабыз. Албетте, азыркы учурда Кежи Груп курулуш компаниясынын Тынчтык турак жайынан абдан жакшы сунуштар бар. Тынчтык турак жайы Тынчтык проспектиси жана Түштүк магистраль көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Аянты 128 чарчы метр болгон 3 бөлмөлүү батир жана кеңселер, соода аянттар сатылат. Бардык суроолор боюнча төмөнкү телефон номерине кайрылыңыздар. Ал эми коногубуз менен тааныштырсак, бизде студиябызда инженер-геодезист Малаев Миррахим Миннаварович студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиңиз, маанайыңыз жакшыбы? Аябай жакшы. Атыңыз өзгөчө экен, ким койгон? Ата-энем. Ата-энеңиз. Эмнени түшүндүрөт? Миррахим деп алар врач болот деп Миррахимовдун фамилиясынан ат Сиз врач болдуңуз, болгону курулуш жаатында. Өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө кененирээк айтып бербейсизби? Жана Кежи Груп курулуш компаниясында сиздин кесибиңизден орду кандай? Менин кесибим бул инженер-геодезист. Ырчылар даярдайсыз? Жок, бул курулуш жаатынан үйдүн түздүгүн ар бирин сапаттуу жагынан текшерилип турат. Кежи Группта кандай десем, курулуш башталаардын алдынан эле мага кайрылышат десем болот. Ошо салына турган жердин кандай коммуникациялар өтөт, ошонун баарын изилдеп, кагаз бетине түшүрүп архитекторлорго берем, алар өздөрү ошо кийинки работаларды жүргүзөт. Проектти берип, кайра мага өзүмө тапшыргандан кийин жерге отургузуу менин мойнумда. Калган жумуштар, фундамент куйлабы, перекрытие куйлабы, колонна куйлабы, ошонун баарын мен түздүгүн текшерип турам. Жогорку окуу жайда демек ушул геодезист деп сиз айтып калган кесипке үйрөтүүчү атайын факультеттер бар, окутуучу. Өзүбүздүн эле Насирдин Исанов атындагы КГУСта университетинде колдонмо геодезия специалисти боюнча бүтүргөм. Ал жерде геодезия илимин үйрөтөт. Ошондо сиз курулуш башталаардын алдын барып жерди текшересиз. Кандай өтөт жерди текшерүү? Сапаттуу эмес курууга болот, болбойт экенин кантип аныктайсыз? Эмнесин текшересиз? Барып жерди жеп көрөсүз биринчи? Жок, андай эмес. Бизде приборлор менен иштейбиз. Жерде, мисалы үчүн, кандай коммуникация, канализация өтөбү, кандай проводдор өтөт, ошонун баарын текшерип, кандай уклондо турат, ошолорду текшерип бергенден кийин ошого жараша үй салынат. Мисалы, кандай жерлер жарабайт курулушка? Кандай десем, уклон өтө чоң жерлерге салып болбойт. Грунту начар жерлерге салынып болбойт. Жумшак жерлер. Жумшак жерлер. Сиз жогоруда айттыңыз, приборлор менен иштейсиз деп. Алар кайсы приборлор, аттары эмне функцияны аткарат? Биздин фирманын өзүнүн прибору бул тахиометр, германский Trimble M3. Бул өтө мировой аренада тактыгы боюнча алдыңкы орундарда турат. Ал эмнени аныктап берет? Бул колонналардын отклонениясын, допустимый отклоненияларга чейин түздөп, ошолорду текшергенге жардам берет. Демек, имараттын түздүгүнө ошол аппарат жардам берет экен да. Канча ийилгендик канча сантиметрге чейин болуш керек максимум? Бир этажга 3 метр деп коелу, 3 метрге 1 сантиметр 3 миллиметр. Бир аз ошончо 1 сантиметрге чейин калса демек. Андан өткөнүн уже мен съемка кылып туруп технадзорго тапшырам. Технадзор өзү чечим чыгарат ал жагын. Талкалайбызбы или чечим чыгарат да. Сиздин кесибиңиз абдан жоопкерчилиги чоң бир кесиптердин бири экен. Анткени үй курулуп баштаганда алгач эле сизден башталат. Эгерде сизден кандайдыр бир мүчүлүштүктөр кетип калса, анда толугу менен бул объект дагы жарабай калышы мүмкүн. Албетте. Мына ушул жоопкерчиликти кандай алып жүрөсүз? Жоопкерчиликти оор, биздин жетекчибиз Имамидин Асамидинович айткандай, биз
сырттан келген компания эмеспиз. Биз ушул Кыргызстанда кала турган компаниябыз. Кийинки 10 жыл болобу, 15 жыл болобу, ошол үйлөрдүн сапатына жооп бере тургандай болуп салышыбыз керек. Ошолордун баарын биз өзүбүздүн мойнубузга алып, билип, сезип дегендей аракет кылып салабыз. Азыркы иштеп жаткан жумушуңуз тууралуу айтып бериңиз. Кайсыл объектте барып ошол өзүңүздүн жумушуңуз боюнча жасап, же азыр жасап жатасызбы? Бизде ар бир стадияда, мисалы үчүн колонналар болобу, перекрытие болобу, бетон алынгандан кийин, бетон алынгандан мурун мен барып текшерип турам түздүгүн. Мисалы айтканда, Жусуп Баласагынын объектибиз азыр монолит жумуштары жүрүп атат. Чыңгыз Айтматов объекттери монолит жумуштары жүрүп атат. Бүткөн объекттерде благоустройстволорун ар бирин текшерип тактап. Айтор баштан аягына чейин Баштан аягына чейин. Сизге өзүңүздүн кесибиңиздин кайсы жери жагат жана кайсы жери жакпайт? Строительный курулуш жаатында ГДЖны как элита катары деле көрсөк болот. Ошонусу жагынан деле жагат. Келип текшерип турган да. Курулуш жайына барганда сизди кол чабуулар менен тосуп атат, ора ким келди деп. Мисалы, сиздин жумушуңуз канча убакытка уланат? Келдиңиз имараттын баягы кыйшык түзүн текшерүү үчүн? 1,5 саат, 2 сааттын ичинде жумуш толугу менен бүтөт. Батлер. Кыргызстанда геодезистердин айлык акысы кандай болду экен? Анткени чындыгында чанда кездешүүчү сейрек кесиптердин бири. Ар бир экинчи адам эле бул кесипти аркалай бербейт. Жана жан багуу, үй бүлө багуу дегеле мүмкүнбү? Колдуктуңуздун маникюрүнө жетеби? Шүгүр. Кудайга жетет баарына. Ооба, мен окууга тапшырып атканда ГДЖны аркалагандар аз болчу. Эми азыр курулуш көбөйгөн сайын элдин баары билип калды. Кызыккандар да көп, аркалагандар да көп. Бул кесипти аркалаш үчүн талант керекпи же болбосо жогорку окуу жайдан барып окуп үйрөнүп алса болобу? Окуш керек. Эң биринчи. Жакшылап окуш. Ар бир адам демек үйрөнсө болот бул нерсеге. Кежи курулуш компаниясында канча жыл эмгектенип келесиз? Кандай учурлар менен келдиңиз? Өзүм бул кесипти аркалаганыма 5 жыл болду. 5 жылдан өттү. Кежи группта болсо 3,5 жылдан. 3,5 жылдан. Келечегиңизди ушул курулуш компаниясынан көрөсүзбү же болбосо чет өлкөгө аттанайын деген пландарыңыз барбы? Жок, албетте кежи группта иштеген өзүмө жаккан үчүн ушул жерде иштейм. Эмнеси менен жагат сизге? Кежи групп курулуш компаниясы эми аябай кандай десем, тактыгы, сапаты жагынан курулуп аткан үчүн өзүмө деле жагат, элге жардам берет. Ошонусу жагынан. Баягы кежи курулуш компаниясы көптөгөн кайрымдуулук иш-чараларына катышып турат, көптөгөн акцияларды жүргүзүп турат. Ошолордун нерселерге сиз катышасызбы? Албетте. Же убактыңыз болбойбу? Жок, албетте катышабыз. Бул жарандык милдетим деп да билем. Ар бир адам өзү жардам бериш керек, колдон келишинче. Колдон келип атабыз, жардам бериш керек албетте. Кандай учурларда негизи эмне үчүн геодезия тармагын тандадыңыз? Буга чейин эмнеге кызыкчысыз? Жумушуңуз өзүңүзгө жагабы, Айтор? Чынын айтканда, окууга тапшырып атканда мен геодезия тармагын билген да эмесмин. Түшүнүгүм жок болчу. Жөнүндө геодезия деген сөз жакчы. Жок. Буну ошол университетте декан өзү түшүндүргөн кандай маанилүү жумуш экенин. Кийин билип, ошо кийин окууга тапшыргандан кийин окуп жүргөн кезде дагы билдим кандай экенин. Кийин окууну бүткөндөн кийин деле ошол университетте өзүм 1 жыл иштедим. Андан кийин кызыгуу пайда болду. Келечекте ушул эле жумушту аркалап кетесизби же башка жакта дагы көрсөмбү деп атасызбы? Бул эми менин кесибим болгон үчүн геодезия бир эле курулуш тармагында эмес, бул көп жерде колдонулат. Ошон үчүн кайсы жерлерде мисалы? Жолдордо, жол салынып атканда, электронный карталарды түзүп атканда, бир эле курулуш тармагында эмес, военный жагынан деле
алып кетсе болот. Айтор көп жакта. Көп жакта. Ошолорду дагы жасап көрөйүн деп атасызбы? Эми аракет кылса болот. Ал нерсени өзүнчө бир окуп билиш керекпи же болбосо ар бир геодезияны бүткөн ишкер жасай алабы баарын тең? Эми мунун баары опыт деп коет, иштеп көрүш керек да. Жол куруу өзүнчө башка тармак, Түшүнүктүү. Эң сонун рахмат сизге анда ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Силерге Кыска, нуска, так, туура жоопторуңузга. Ишиңизде ийгилик болсун. Силерге да рахмат.